көрүүчүлөр, мына биз азыр сиздерге тарыхта өз изин калтырып өткөн Жусуп Казы аттуу инсандын ушул бир топ мезгилден бери аты чыкпай, маалыматы элге жетпей калган бир тарых таржымалын чоп сиздерге жеткирүү ниетинде бүгүн көрсөтүүбүздү баштап жатабыз. Ал эми муну менин жанымда бери болгондо 150-200 жылдын тагдырын өзүнүн боюна сиңирген тыт турат. Бул тыт тарагынын мынча чоң өскөндүгү балким бүгүнкү күндө кыргызстандык замандаштарыбыз көрө элек болуш керек. Биз бул тыттын жанынан сөздү баштап жаткандыгыбыз мына ушул тыттын түбүндө өз кезегинде Жусуп Казынын атасы Ибраим ажы ушул жерде ата коныш катары ээлеп, ушул жерде түндүк көтөрүп түтүн булатып, ушул жерде жашаган деген маалыматтар бар экен. Балким Жусуп Казы аксакалдагы мына ушул жерде төрөлүп, ушул жерде торолуп, тыттын шагында ары бери балалык кумары менен асылып ойногон учурлары болгондур. Ушул эле жердин алдында ушул Жусуп Казынын конуш кылган жери дагы ушул мен турган жерден бир 50-60 метр арыдагы дөңсөдө болгон экен. Биз азыр мына басып бараткан жер Жусуп Казынын көлмөсү болгон деген. Ушул жерден болгондо, ушул жерден ушу болуп туруп, мына ушу Жусуп Казынын ошо өнерде абасынын үйү болгон жерде. Менин атамдын үйү болгон да ошол жерде. Андан бияк четинде ошо Сами деген абам бар эле. Ол болгон мына утушта Аким деген абамдын үйү бар эле, мына жакта, мына жерде. Ошентип ушул жерден ошондон өткөндөн кийин, биздин үйдөн өткөндөн кийин бир 20 метрден кийин наракта кышканасы бар эле. Тарыхый жайлар, таберик, эстелик белгилер ушул советтик мезгилдеги ушул тарыхый эстелик белгилерди жоготуу керек деген шылтоонун негизинде талай ушу улуулардан калган таберик эстелик белгилер түздөлүп, ушул айдоо аянттарга айланып кеткендигине бардыгыбыз күбө болгонбуз. Ошонун дагы бир далили бүгүн моминтип жүгөр өсүп турган, пакта өсүп турган аянтка айланган ушул Жусуп Казынын кышканасы аталган тарыхый жай экен. Сиз Жусуп Казынын чоң небереси экенсиз. Ооба. Өзүңүздүн көкүрөгүңүзгө сактап билип калган эмне маалыматтар бар? Эми жүрөгүмө сактап калган маалымат Жусуп Казыны чоң атамды көргөм. Ошо 45-жылы Трудовой фронтка кетип, Приморский крайга, Комсомольская Амурья деп коет, ошака Трудовой фронтка кеткен. Ошондо мен чоң атамды көргөм. Канча жашта элеңиз? Ошондо 4 жаш, 5 жаштай болсам керек. Ушу балалык сезимде кандай элестелик болгон? Ушу атаңыз, чоң атаңыздын мындай жүзү, чоң атамдын жүзүнө тааный албай, мен эстен чыгып кетти, өзүм 3 кам 70-темин. Бул Жусуп Казы мени эркелетип, жакшы биринчи небере болгондон кийин мени көп көтөрүп жүргөн чоң атам эле. Өзүмүн атам согушта 42-жылы согушка кеткен. Ошо чоң атам колунда 45-жылгаcha жүргөн бизде. Казы монобу Базар Коргон өрөөнүнүн эм казы сот болгон. Элге жакшы тарбия берип, андай-мындайларды бүт эми закон десек дагы болот, шарият десек дагы бу казы шарият жолунда, закон жолунда жүргөн адам. Бирөөнүн акысын жеп койгон бейбечерелердикин ошо байлардан алып берген казы болгон. Мына ошол жерде кышканасы болгон, эсимде бар. Кышкана чуңкур эле. Пиширган, кышты пиширган жер. O yerde sınık kışlar göğele. Hazır manavı egin bolup ketip, al kışlar görünbey kaldı. Bulduzurlar men tegiz kılıp koydu da. Emise mana katta jatkan adır boçu. Uşu 25 min kış çıgat dep uşuntu aytatele da. Oşa kışты çıkarıp manavı internatdagı Kızıl Mektep, eski mektep. Şu yerden barıp kışlarım menen kurulgandaydı. Kızılaydağı mektepdagi şu yerden barıp kurulgandaydı. Men oğuşum, özüm görüp ördüm. Mana Kayırmadagi eski mektepdagi şu
Kışkananın kışı. Şu Yusuf Kazı kurdurgan kışkananı. Ova. Al ana pişirgan otunu kömür bolgan emas eken. Şu vakt menen nima bolgan eken? Kamgak. Kamgak. Saman bolgan eken. Oşanda dağı hazırkı bir yerler üylerde var mı? Eski atamın, çoğ atamın yurtunda kışları var hele. Öz gözümen görüp, kazıp bir sıyla yerin tügüne kökmük kum. Bir yerden kum emez. O asekeden bir jaktan ap kelgen. Kökmük, yuğulganday. Oşonu jayıp durup, ana mananday taştan güvele bolgan, güvele. Güveleler var hazır bolsa gerek. Anangen an güvelenin üstünden kum yatkızıp bayağı mana şu şehirden çıkan kış çoğatam kulak olup ketkenden bir yıldan keyin gelip özünü üyün buzup kışların taktap taşların taktap anan ketken kaytıp. O şu boyunca Turduvay frontga varıp daraksiz bolup ketdi. Qara qog'ozga kelgan Turduvay frontda. Şu Yusuf Kazı'dan bugünkü günde taragan nevere çeviriler kançaga jetdi? 80'den aşıp ketdi. Mana özüm çevere görüp kaldım. Yusuf Kazı'nın neveresi özüm çevere gördüm. Şu yerde ilgari qazı sot bolç eken. Hazır sot. İlgari oşu qazı degen sot bolç eken de ilgari. Oşantip sot bolup жүрүp, unda bolup жүрүp, Taşkent'e barıp, visilke alıp, ondan o yerde sadonnik bolup işletiler kaynatam. Onda amadı kişiyle de. Bir oğul bir kız var. Bizim kelinlerimiz, kaynatam şunday yaxşı kişiler. Biz özü apam 17 balalı olgan eken. 17 balanın içinden, uşaların içinden bir kız bir oğul kaldık. Men atım, akem atı Ösörkul. Ösörkulam mına neçen balalı çakalı olup 9 perzanты oldu. Atam жақсы kişiler, ayavay жақсы kişiler. 5 vakt namazını üstçemesiyle katta molda oldu özü. Tün uykusunu busçele. Atam erte turup, ömürkan tur. Erteminen ki ırıskılardan kaytpağın tura koy dese turup, anan atam menen oturup çay pay içip, anan kayra jatçılım. Anan atam avrat okuçılar, Kudanın 1001 atını aytçılar. Haligi atlarını aytsam, yüreklerim ezilip ketçili men atam aytkan sözlerine. Atam özüm ayerde жақсы her türlü kolundan her xil işler gelçiler. Minnekiden bolsa katça mesele. Özü sadonik bolup baktarının çoğu olup ayerde. Çoğ bolup iştegen. Atam özü ayerdin abdan bargan aldınqı adamlar ile. Qazı olup, Yusuf Kazı olup, ayerdem atalıp, elge jurtqa abdan abiri menen jakşınakay olup jurtçele. 12-13'ümde kaldım ataman. Atam 45-жылдар ötken. Soğuzga turda armiyaya getip o şakta qaza oldu da. Elge bilingen qayerде surasa Kazının neveresimin dep men sıymıktanamın uşo işlerinde. El bilet bardığı Kazı bolup iştep жүрgöndөрүn. Özleri bardığı bilişet eldir. El götüröt dagı.
өзіңіз илимдүү адам экенсиз. Бул Жусуп Казы дагы өз кезегинде илимге кызыгып, илимге негизги орун берген адам дейт. Ажыга барган дейт. Ажыга дагы барган дейт. Ажыга Мекке Мединеге барып дагы ажылык өзүнүн милдетин 40 фарыздан 1 фарызын аткарган дейт да. Ошол бул илимдүү болгон дейт. Көп арабчадан араб тилин мындай өздөштүргөн адам болгон дейт да, илимдүү. Көп Бухараларда окуган дейт, Өзбекстандын илгертен болгон экен, колдо окуган экен да. Тажикстандарда окуган деп ушинтип угам да. Ушундай илимдери бар, илими күчтүү болгон экен да. Анан таква киши болгон экен, мындай туура сүйлөгөн, ушу динди туура алып барган киши болгон. Ушулар боюнча бир маалыматтар барбы? Бир так угуп калганыңыз, Жусуп Казы ушундай деген экен деген сөздү укканыңыз барбы? Ушул менин атам айтчу эле да, мындай кишилерди. Себеби атам дагы Бишкекте ректор болуп иштеген да, медреседе. Андан кийин өтүп кетти жакында. Ошол дагы ушу Жусуп Казы боюнча айтат да, ушундай киши болгон деп так маалыматтар бар. Атаңыз канча жашында өттү? Атам 73 жашында өттү. O kişiler hem ölüp gitti, bolsa göz boğunda aytadılar. Mağa mışınca malın bergen mışınca nemesin berdi dep aytadılar olar. Hem olar bar ötüp gitti de aldır hem buna yaşlar kaldı. Şunday Ушул жерде кышкана болгон экен да? Kudu şer kışkanada. Бийиктиги канча болчу бул жактын? Abdanla bilgiler. 10 metreden aşağılarda büyüktü. Keyin Büyüktü. teyzep şu kaldı da. Жусуп Казы өз кезегинде ушул мечит, медресе куруп, ошол мечит, медреселерде балдардын билимдүү болушуна шарт түзүүгө аракет жасаган деген дагы бир топ маалыматтар бар экен. Ошолордун бири ушул эле жердеги Жусуп Казынын мечитинин орду деген маалымат бар. Ушул мечитти сиз көрүп калдыңызбы, көргөн жоксузбу? Мен де көрбей қалдым, бұзылғанын. Бұл өзі bu yerде bir çoğun aviz barlar. Şu avizden turpağını alıp köp şeyge nime olan eken. Gölmenin üstüne döve kılgan, he? 1890 yıllarda kurulsa gerek. 30-40 yıl işlep durup, 30. yıllarda buzulgan. Kulak kılıp bitlerini aydaşıp, Siz kança yaşka çıktınız? 70'e çıktım. 70'e çıktınız. Sizin atanız konuş kılıp durgan mı eken uşul jerde? Şu yerde atam Jusuf Kazı'nın yukası oladı da. Oşo atalaş. Oşondan koşulup kuruşkan. Бұл жерде ошо медресе болуп, ошо көп биздин абаларыбыз калгандар да ошол жерде окушкан. Себеби эң ошол убакта билимдүү адамдар, мисалы Мусахан кары, Калмат кары дегенде атайын ошо кокондон алдыртып, ошол жер мугалим окуттурган балдарды. Ошолардын сабаты ачылган, көпчүлүгү ошо сабаты ачылып, ал убакта ошол кийинки мезгилде дагы биздин Совет мамлекетинде болгондо дагы ошолордун сабаты албайтында ошо үйрөнүп калган ошо сабактардын окуу куралдарын ошол пайдаланышчу экен. Өтө катуу ошолордун бардыгы билимдүү болчу. Эгер ошол мезгилде окуп, жогорку немеде окуганда эң күчтүү адамдар көбү дагы көпчүлүгү мындай жакшы кызматтарда жүрүштү, менен алар окуткан балдар баардыгы окушкан ошол жерден. Бул жер сооданын борбору болгон экен. Ушул турган жер, ушул турган жер. Бул эми Ибраимдин соода борбору же Жусуп Казыныкы? Көздүн негизинен Жусуп Казынын соода борбору. Эми ал экөө ата балалуу болгон, туугандары болгон. Баары бир туугандары ортодо болгон, бирөө Жусуп Казы бийлеген экен ошол убакта. Анда бул узун көчө тек кана ушул Казынын көчөсү эмес, бул кан жол экен да. Бул негизинен кан жол болгон. Анан ушу урук туугандар баары ушу көчөгө жайгашып, кийин согушка кетти, өтүп кетти. Анан эми небере чебере бала чакалары калды. Өз кезегинде бул аябай чоң жол болгон. Эми муну көп айтышат. Жусуп Казы абабыз өз заманында мына бул бизакка Келбейсиз, бир жанында отуруп алып сүйлөшөлү. Армяндар жашаган экен. Азыр ошол жердеги армян деп аталат. Мына ошо армяндагы жашаган армяндарга заказ берип туруп, ар бир ташты бирден койго баалап берип чектирген. Бул зубило менен, бизче айтканда искана менен колдо чегилген таш. Булардан аябай көп болгон экен. Муну эмнеге пайдаланган экен?
Bunu albaqtariga zdanyanın fundamenti yok için sement orunda paydalanğanda payız bal dep koyup bizce fundamentke paydalangan. Mana bu taşlar aябай köp bolup, şu taşlar mına bu yerge çoğ meşit bolgan eken, en rayondagı даже 3-4 rayonda mında meşit bolgan emes eken. Oşol meşit tügüne koyulgan eken. Keyin revolsiya çıkıp, revolsiya jengenden keyin kolxozlaştırуу başlanıp, kooperativ başlanıp, başkaça aytkanda baylardın mülkünü tartıp ala başlaganda uşul meçitти buzuşup, bu oşol köp taşlardı kolot участогуна aparıp, oşol жерге аябай uzunluğu где-то 60-80 metre gelgen kontora kuruşkan. Kontoranın sastavında kampa bolgan skalat, magazin bolgan, klub bolgan, üstü kitapxana bolgan, kolxozdun kontoru bolgan. Torası 12 metre, uzunu 60-80 metre жерге şu taşlardan bardığın altında töşöp çıkkan. Mana uşul meçit buzulup atkan, şu taşlardan bizde 7-8 kalgan, hazır bärle bar. Kalgandары da, kalgan tuğanların üyünde 3'ten 4'ten kalgan. Oşol vaktan kalgan esterik taş. Daha koşumça ayta geçinerse, oşol kontoranın taşlarından başka üstündeki atsenkovani ak tinikeler meçit tinikesi olgan. Oşular da alıp barıp toluk japkan, da raşık balgan dep yürüşer. Biz yaşlılakta oşo kolxozdun kontoruna kino gelse, konsert artist gelse barıp bu kontoru biz böyle görüp yürgenbiz. Bu kontor ayağında 60 yılga jakın buzulup ketti. Tinikelerin taşların yeri talap ketti. Oşol boyunca oşol kontoranın ordu kaldı. Ayrım uqan malumatlar boyunca uşu 1932-жылдары бұл бүгүнкү Ташкент областынан ушу Пролетар деген районун аймагына көчүрүлүп барылган дейт. Коончу деген жерде чоңоталарыбыз 32-жылы ушул Коончу деп коет, азыр Кафманский, ушу Пролетарский деп ошол жерде булар сүргүнгө эмеге айдалган деп кулак болуп айдалып, ал жерде чоңотабыз Жусуп казы ошол жерде дагы өзүнүн эмгеги менен элге жагып садовник деп бакчы болгон экен. Ошол жерде аябай баркы көтөрүлүп, андан кийин бул согушка 45-жылы Турдой фронтко кетет. Жусуп казы мынандай болуп иштеген, мынандай кылган, заводдорду курган, армияндар да келип кирпичтерди курдурду, эме кылып кырктыртып, ушул мынаураки базар койгондун центринде кооператив деп коет, дүкөндөрдү салдырткан адам, 2 этаждаган. Анан кийин бул жерде дагы бул аябай элге кадыр баркы сиңген адам. Жергиликтүү элдердин айтканына караганда, мына ушул таш жол аркылуу өз мезгилинде ушул түндүк менен түштүктү бириктирип турган кан жол өтүп турган деген маалыматтар бар экен. Ал эми кан жолдун эки жак чекесин ушул Жусуп казы, анын атасы Ибрайым жана башка инсандар ушул айланада жашаган деген тарыхый маалыматтарды сиздерге жеткирүүгө аракет жасадык. Албетте элибиз заман журтубуз тынч болсо дагы далай жакшылыктарга жарчы болорбуз. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.